Марат Каныбеков 20 жылдан ашык медицина тармагында эмгектенип келет. Улуттук госпиталда иштеп жатканына 14 жылдын жүзү болду. Бул жылдар аралыгында көптөгөн бейтаптарга жардам берип, аруак элдин кызматында. 2005 жылы медициналык академияга тапшырган. Алгач бул тармакка аралашуу максатында санитар болуп иштеп баштаган. Учурда өлкөбүздүн эң алдыңкы нейрохирургдардын бири. Дарыгер болуу анын бала кезинен берки кыял эле. Медицина тармагына кызыгып калган себеби өзүмүздүн апабыз дарыгер болгонго байланыштуу. Апабыз больницасында чогуу кичине кезимде өскөм. Больницанын тамагын жегенбиз дегендей. Ошакта көрүп жүрүп, ошо дарыгердин кесибин аркаладым. Мага жаккан себеби бейтаптарды айыктыруу, бейтаптарга ыраазычылык, бейтаптарга жардам берүү жагы аябай жагат. Ошого байланыштуу ушул кесипти аркалап калдык. Медицинада күтүлбөгөн кырдаалдарга туруктуу болуу зарыл. Айыккан бейтаптардан ыраазычылык угуу бирден болсо, айрым учурда жакынын жоготкон үй бүлөлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү да дарыгерлердин милдети болуп калат. Кээ бир учурларда сот иштерине дагы катышууга туура келет. Жумушубуз оор жумуштардын бири деп айтсам болот. Биринчиден бул психологиялык жактан дагы кичине туруктуу болуш керек. Биздин бейтаптар баягы травма, ар кандай зордуу зомбулуктар менен келип кайрылат. Ошолорго дагы кичине психологиялык жактан жардамыбызды беребиз. Түнү бою уктабайбыз, түнү бою ушул операцион бөлүмүндө операция кылабыз. Мындай айтканда бейтаптардын өмүрүн сактайбыз. Ар кандай абалдагы бейтаптарды кабыл алып, оор жоготуулар дарыгерлердин дагы көңүлүн чөктүрөт. Колдон келишинче жардам берип, өмүрүнүн көп бөлүгүн ооруканада өткөрүшөт. Үй бүлөсүнө көңүл бурууга жетишпей калган учурлар да кездешет. Чарчайсың, балдарыңа башка кишилерге караганда мээрим төккөнүң кичине азыраак болуп калат, убакыт жетишпегенге байланыштуу. Жеке жашоого таасир эткен себеби уйку жок бизде. Уйку жок болгонго байланыштуу баягы кичине стрессовый состояние болот. Колдон келишинче аракет кылабыз үйгө баягы стресс болбой баргангачы. Анан үйдөгүлөр дагы туура түшүнүшөт бизди. Белгилүү дарыгер кесиби боюнча мыкты адис болуу менен катар, кесиптештери менен жылуу мамиледе, жумушуна болгон тактыгы менен көпчүлүккө үлгү болуп келет. Бул жанында айта турган болсом, Мараттын дейсилигинде чындыгында бул өтө жакшы жигит. Жумушта болобу, үй бүлөдө болобу, адамдык сапаты, бул бөлүмдүн дагы профоргу бул. То есть бул жумуш деңгээли, профессионалдык деңгээлде өтө жогору. Эл менен болгон мамилеси жакшы, бейтаптарды жакшы көрөт, жакшы жардам берет. Мындан алкыштарды жогуп жүрөбүз. Нейрохирургиялык операциялардын бардыгын жасай алат. Марат Каныбеков 20 жылдан ашык эмгек жолунда 2022 жылы УКМКнын төрагасынын кызматташтык үчүн төш белгиси менен сыйланган. Мындан тышкары үй бүлөдө мыкты жолдош, 3 уул 1 кыздын бактылуу атасы. Балдарында медицина тармагына аралашып, элге пайда алып келүүсүн каалайт. Дүйшөн Шаршембеков, Бермет Ишенкулова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.